Урматтуу туугандар, бизде бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Тагыраак айтканда Кытайдан келген кытайлык кыргыз тууганыбыз Досбай Шырдакбек уулун чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Биздин туугандар жакшыбы? Аманчылык эле жүрүп. Сиз Кытайдын Кызыл Суу автономдук кыргыз облусуна. Жакшы жатасыздарбы? Кытай жакшы. Келиңиз, жашынакай бир аспаптар менен келиптирсиз бүгүн бизге. Бул комуз, бул биз көрүп аткандай комуз кыяк экен. Кимдин иши? Алып бир аз көрсөтсөк болот эле. Мага берсеңиз. Болот. Мен кармап турайын, сиз болсо Комментарий берип туруңуз. Бул өзү бир жак бети кыяк, туугандар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан экинчи бети комуз. Бул уникалдуу жумуш кимдин эмгегине таандык. Бул ошо өзүмдүн букатым ушул мана кыргыз патенттен атайын мени чакырган мына Абдыкадыр байкелер ушул көргөзмөгө. Ошого анан кийин Кызыл Суулук тиги Жүнгү элинден ушундай өкүл болуп келип атамын. Биздин тияктуу мамлекетибизден буяка келип, анан көргөзмөгө кечетен катышып, эл журт аябай жакшы баа берип олтурат. Анан буну көп жылдар болду, мен тиякта чертип жүрөм. Буягы мына төкмө дастанга ыңгайлуу. Бул бойдон кетет да. Кош капка комуз деп атайбыз. Мен ошо бала кезимде буну тапкырлап өзүм жеке ушундай өзүм жасаганмын. Буягы мындай залкар чоң күүлөргө, элдик ырларга. Браво, бул эки жактуу комуз экен. Бир жагы ушундай төкмөлөр үчүн дедиңиз, кылдары берки бетинде башкача болуп турат. Түстүү кылдар экен, жашыл, кара. Бул кызыл. Өзүңүз үчүн. Бул тиякта бизде иштеп чыгарган ушул комузга өтө ылайыктуу. Бул алдырап чоюлбайт. Мындай раңдуу турган менен ошо күүлөргө ойногонго жакшы. Анан буягы төкмөлөргө коңур бошураак күүлөнөт. Бул дагы ошол негизинен материалы окшош. Анан кийин комузга эң ылайыктуу да тиякта бизде ошо Жүнгүдө иштелген ошол. Канча убакытта дайындалат? Мындай эки жактуу, бир жактуу комузду чабыш үчүн эле уста ушу көп убакыт кетет да, кеминде бир 2 жума же болбосо 1 ай убакыт кетет. Коротот. Сизде ушул комузду эки жактуу кылып жасаганга канча убакыт кетет болду экен? Биз ушуну негизинен мурдагы жагдайлар болгондо өтө узун кетет. Азыр бизде буну иштегенге өзүмдүн тиякта компаниям бар. Мындай немелер буну жасай турган саймандар, аспаптар жакшы. Буну эми ушундай кооздоп, ушундай көркөмдөп, ушундай өрнөк салып, ушундай мана марка өзүм атым боюнча биз ошо Жүнгү мамлекетине алган. Ушундай кооздоп бүткөнгө 1 жума кетет. 1 жума кетет. Анда келиңиз бир күбө бололу. Кандай чыгарма аткарып бербейсизби, балким бир. Бул кыяктын коштосунда уксак деп турабыз. Комузуңузду мага берип коюңуз. Келиңиз. Жасалгасы да аябай кооз экен, карасаң, башында жашынакай. Бир жагы комуз, аркы бети кыл кыяк тургандар. Мындай кездешүү, сейрек кездешүү аспаптардын бири. Мен биринчи жолу көрүп атам. Мен да биринчи жолу көрүп, аябай тааныштам. Анан бул эми кыргыз элибиздин илгертен ата-бабалардан калган улуттук музыкабыз, Камбар атадан калган комуз буягынан кыл кыяк Мураталы Күрөңкөевдер ушундай чалып жүргөн. Анан эми мана комузду жакшы колдонуп келип атабыз. Бир жагынан кыяк деле унутулуп калбаса экен, кыл кыяк эми күлүк аттардын кылынан жасалып, тартылып бүтөт экен деп. Яна буну кээ бир оркестрлерге биз кээде күү ойноп туруп эле өзгөртүп алып кыякты жалганга дагы жагдайлуу болот экен. Ошо эми башына атты, эми ат кыргыздын канаты деп ушу бириктирип, эки музыка ушу бөлүнбөй ушуну бирге болсо деген биримдүүлүктү элибиздин ушуна туюнтат. Эми ушундай жасагам мен. Терең экен. Келиңиз анда. Кыскача 1 мүнөттүк бир, ооба, 1 мүнөттүк бир күүчө чалып бериңиз. Болот. Анда мана бул мен кыл кыякты негизинен жакшы ойнай албайм.
қолымызға келе жаман емесмін. Мен білгенімше ойнап берейін. Рахмат, шашпай отырып, Аябай жагымдуу. аяғына чейин уксак сонун болот эле. Браво. Бул Эркинто деген күй болду окшойт. Эркинто деген жакшы чыгарма бар, улуттук. Анан кийин акыркы суроом болсун сизге. Ушул комузду, кыякты кайсыл дарактан жасайсыз? Кайсыл жыгач? Бұл негізінен ошол өрүктөн, капка карагайдан. Анан өрүктөн да болот, анан арчадан дагы болот. Карагайдан да жасап жүрөбүз. Анан түрдүү ошондой негизинен мындай өзүнчө кайып калбай турган жыгачтар болуш керек да. Рахмат, келип таң эрте келип ушундай сонун маек куруп бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Кененирээк отурсак жакшы болот эле, бирок убакыт экенин тартып баратат. Келип бергениңизге рахмат. Ар дайым ушундай жакшы кубанычтабыз сизди көргөнгө. Күүлөрдү Туугандарга салам айтыңыз. аспаптарды чыгарып жүрүңүз. Туугандарыбызга салам айтып барыңыз. Бардыгына келишсе ар дайым кучак жайып косо алууга даярбыз. Болот, чоң рахмат. Мен да ушундай бул жолу ошо мамлекет, Кыргыз мамлекетинин өткөрүлгөн ошо көргөзмөгө ошол Кыргыз Патнеттен Атайын Абдыкадыр агалар чакырып, буякта Токур агаларым колдоп, ошо көргөзмөгө катышып, анан сиздер менен ушундай маектешкениме мен ошол Жүнгү мамлекетинен келип, ушул жактагы көргөзмөлөргө катышып, ушундай эмгегимди сиздер ушундай эл журтубузга тааныштырып, ушундай колдоо көрсөткөнүңөргө чоң рахмат. Ар дайым аман болгула. Туугандар кайда болсок. Биз ыраазычылык билдиребиз сизге. Аман бололу. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуз. Келип туруңуз. Рахмат.